Мамлекеттик агенттиктин 2017-жылга карата отчету. 2017 ичинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин расмий сайтына жана Facebook тармагындагы расмий баракчасына 710 маалыматтык билдирме, 390 фоторепортаж жана 70 видео отчет жайгаштырылган. Мамлекеттик агенттиктин базасындагы пресс-борбордо 90 маалымат жыйыны уюштурулду. Мамлекеттик агенттиктин расмий сайтына мамлекет тарабынан окуу машыгуу жыйындарын, мелдештерди өткөрүүгө жана эл аралык мелдештерге катышуу боюнча бөлүнгөн финансылык каражаттар тууралуу маалыматтар убагында жайгаштырылып турат. Жаштарга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү жана өз алдынча иш алып баруу үчүн 2017-жылы мамлекеттик агенттиктин жаштар саясатын жүргүзүү максатында jashtar.gov.kg сайты ишке киргизилди. Сайтта эл аралык донорлук уюмдардын жаштар саясаты, мамлекеттик социалдык заказ, статистикалык маалыматтар, аудитория менен түз байланыш үчүн форум тууралуу маалыматтар кирген. Коомчулук менен байланыш бөлүмү тарабынан жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча матчтаптуу иш-чаралар толугу менен жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырылды. Атап айтсак, Дүйнөлүк жаштар фестивали Сочи 2017, Жаш булак 2 жаштар форум лагери, жаштар иштери боюнча КМШ мамлекеттеринин 21-отуруму, Улууга урмат, Кичүүгө ызат 1 республикалык жаштар форуму, Кышкы Азия оюндары, Ислам шериктеш мамлекеттеринин оюндары, Рамзе Silk Road эл аралык марафону, дзюдо боюнча жаштар жана өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионаты, армрестлинг боюнча Азия чемпионаты, жайкы сурт олимпиада оюндары, жеңил атлетика боюнча Азия чемпионаты, Манас оюндары 2017, көкбөрү боюнча дүйнө чемпионаты, күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты, аскер өнөрү жана жабык имараттагы Азия оюндары, шахмат боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасындагы Азия чемпионаты. Дизайн тармагындагы адистер менен биргеликте агенттиктин логотиби иштелип чыгып, агенттиктин буйругу менен расмий логотип бекитилди. Мамлекеттик агенттик 50дөн ашык эл аралык, республикалык жана регионалдык жалпыга маалымдоо каражаттары менен иш алып барды. Ошондой эле Кыргызстандагы спорт журналисттери федерациясы алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен активдүү түрдө жолугушуулар өткөрүлүп турду. Мамлекеттик агенттик республикадагы телеканалдар КТРК, КТРК Спорт, Ала Тоо 24, ЛТР, 5 канал, Пирамида, НТС, НТС Спорт, Мир 24, Азия ТВ, Нью ТВ, Next ТВ, 11, Санат ТВ жана маалымат агенттиктер Спорт Аки Пресс, 24 KG, Спорт KG, Спутник KG, Кабар KG, Азаттык KG, K-News KG, Барометр KG, Супер KG, Миллион KG, Топ Спорт KG, ошондой эле облустук телеканалдар менен кызматташты. Жыл ичинде жаштар саясаты боюнча социалдык роликтер жана 2 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жыйынтыгын чагылдырган 1 отчеттук видео ролик даярдалды. Коомдук уюмдар менен кызматташтык туруктуу жүргүзүлүп келет. Кыргыз туусу, Эркин Тоо, Вечерний Бишкек, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат, Слово Кыргызстана, Тил жана маданият, Азия News гезиттерине жазылуулар уюшулду. 2017-жылы 30 июндан 3 июлга чейинки аралыкта Чолпон Ата шаарында Кыргыз Республикасынын спорт журналисттеринин арасында футзал, сууда сүзүү, армрестлинг жана аркан тартыш боюнча мелдеш өткөрүлдү. 18 жайкы Азия оюндарынын уюштуруу комитетинин чакыруусу менен эл аралык медиа форумга бөлүмдүн баш кадиси катышып келди. 27-28 ноябрь күндөрү Джакарта жана Палембанг шаарларында өткөн иш-чарага 21 мамлекеттен 144 өкүл катышты. Мамлекеттик агенттиктин жарнамалык маалыматтык иши тууралуу жобо коомчулук менен байланыш бөлүмү тарабынан иштелип чыкты. Аталган жобо төмөнкү бөлүмдөрдөн турат. Жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө, маалымат берүү, жарнамалык маалыматтык иштер. 2017-жылы мамлекеттик агенттиктин алдындагы мамлекеттик мекемелерге пресс катчылар тандалып алынып, иштер жүргүзүлүп жатат. Азыркы күндө мектеп жана студенттик спортту өнүктүрүү боюнча дирекциясында кызмат орун бош. Ошондой эле жыл ичинде жогорку окуу жайларынын студенттери практикалык тажрыйба алат. Мамлекеттик агенттиктин бирдиктүү маалымат порталын түзүү боюнча иш башталды.